Акыркы жылдары Кыргызстандын волейбол оюну боюнча кыздар командасы азиялык чемпионаттарда жана эл аралык турнирлерде мыкты оюндарды көргөзүшүүдө. Мындай ийгиликтердин жаралышына кыздар волейбол оюну боюнча өлкө чемпионатынын өз маалында өтүп тургандыгын спорттун бул түрүнөн адистер Каракөл шаарында өтүп жаткан 18 жашка чейинки кыздар арасындагы Кыргызстандын чемпионатынын жүрүшүндө баса белгилешти. Командалар бардыгы эле күчтүү кыздар келишиптир. Айрыкча Бишкектин Абөрүм командасы өтө күчтүү кыздар. Булар жогорку лигада да ойногон кыздар бар экен. Даярдыктар бардыгы эле жакшы, негизинен күчтүү командалар келишиптир. Бул жолу 18 жаштагы кыздар арасында өлкө биринчилигин жеңип алуу үчүн 7 Дубандын, ошондой эле Ош, Бишкек шаарларынан командалар келишти. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйылкы чемпионатка катышкан волейболчу кыздардын деңгээли бир топ жогору экендигин буга чейин ар кандай мелдештерге катышып жүргөн кыздар айтышат. Бул оюнга биз бир айдан бери даярданып келебиз. Оюн өтө сонун даражада өтүп жатат. Кийинки оюн бизде баткен менен командалар өтө күчтүү, даярданып келишкен, оюн сонун болуп жатат. Салкынай Эмилева Бишкек шаарынын курамында ойнойт. Каракөл шаарында өткөн өлкө чемпионатында уюштуруучулар жана волейбол оюну адистери тарабынан эң мыкты оюнчулардын катарынан орун алды. Ал командасы менен бирдикте өткөн жылы Кыргызстандын чемпиону болгондугун билдирди. Албетте биздин даярдык ошо жакшы бир орун алган деп келип даярданып келдик. Оюндардын жүрүшү менин оюмча аябай жакшы. Ар бир команда утканга тайманып, биринчи орун алганга өзүнө максат коюп ойноп келип атышат. Волейбол оюну боюнча 18 жаштагы кыздар арасындагы быйылкы жылдын чемпионатынын жыйынтыгы менен биринчи орунду Бишкек шаарынын командасы жеңип алды. Экинчи орунду Ош облусунун кыздары камсыз кылышты. Байгели 3-чү орун Баткен облусунун курамына буйруду. Ал эми 4-чү орунда Талас облусунун волейболчу кыздары болушту. Негизинен алганда Каракөл шаарында өткөн 18 жаштагы уландар жана кыздар арасындагы Кыргызстандын чемпионатынын жогорку деңгээлде өткөндүгүн бардык командалардын жетекчилери оюндардын соңунда белгилеп өтүштү. Маматкадыр Маматалиев, Алмамбет Кулушев, Каракөл шаары.